Мас абалында унаа айдагандардын кесепети жол кырсыктардын санын көбөйтүп басымдоосу өлүм менен аяктоодо. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты Эрнис Айдаралиев мас болуп рулга отургандарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салууну демилгелөөдө. Айдаралиев айдоочулук күбөлүктөн ажыратуу жыйынтык бербей жаткандыктан, бул документ мастардын унаа башкаруусун ооздуктоодо натыйжалуу болгондуктан, сунушталган долбоордо дагы толуктоолор орун аларын билдирди. Толуктоо болот. Себеби дегенде бул качанга чейин ушундай болуш керек. Азыр мисал караңыз. Жөн эле лишение 1 жылга кылып коет, аны берип коет, кайра эле айдап жүргөндөрдү көрүп атабыз. Көрүп атасыз да? Дагы эле ушул ичип алып айдап жүрүшөт. Тойдон чыгышат, мас абалында ушундай ДТП кырчындай жаштар көбүнчө кетип атат да. Эл өкүлү сунуштаган документке ИИМдин маалыматын камтыган. Анда 2023 жылы 7810 мас абалында машина айдаганы аныкталган жаран айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылса, ушул эле жылы күбөлүгү алынган жарандар 1577 мыйзам бузган учуру аныкталганы жазылат. Долбоор учурда коомдук талкууга чыгарылгандыктан айрым эл өкүлдөрү жазаны дагы катаалдатууну сунушташууда. Мурдагы иштеп кеткен кызматкер катары мен мындан да катуураак кылышым керек. Себеби дегенде биздин ар бир жарандын укугу, анын эркиндиги, анын жашоого милдеттүүлүгү бул конституция менен корголгон. Анан ошону бир кайсы бир жараныбыз ичимдик ичип, аларды жашоо укугунан ажыратууга эч кимдин укугу жок андайчы. Ошондуктан мындан да күчөтүүгө мен макул болот элем. Деги эле эми азыр 100 000ден 200 000ге деп аткан, мен вообще 500 000 кылсат элем. Айдоочу күбөлүгүнөн ажыратып жана штраф болсо бул туура. А бирок же ажыратуу, же штраф, же бир эле штраф бул өтө туура эмес. Анткени мисалы ошол эле тонировканын баасы 80 000 ошого эле барабар болуп калат. А көбүнчөсү ушул тонировка менен айдап жүргөн адамдар бирөөнү өлтүрүп кетсе, 100 000 төлөп коюп, тонировканын баасын төлөп коюп, ошо менен кутулуп кетеби? Андай болбош керек. Ичип алып, алкоголдук ичимдик ичип айдаган бул эми чындыгында бул преступник деп айтсак болот да. Андыктан андан дагы бир катуураак, бир катаалыраак айыптарды койсок дагы жарашат. Себеби эч бир адам бул эми ичимдик ичип алып туруп рулга олтурбаш керек. Бул 100 000, 200 000 бул аз. Керек боло турган болсо дагы бир кодекстерди карап көрүп туруп, мындан да катаалыраак чараларды колдонсок. Белгилесек, 2023 жылдын 8 мартынан тарта мас абалында унаа башкаргандарга жаза күчөтүлгөн. Ага ылайык 1 жылдан 3 жылга чейин айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылса, айдоочулук күбөлүгү жок унаа айдагандар 7 күнгө камалып, 1 жылга чейин айдоочулук күбөлүктөн ажыратылат. Ал эми жол кайгуул кызматы ушул жылдын 9 айында өлкө аймагында мас абалында унаа башкарган 10 334 айдоочу аныкталганын билдирип, учурда жазаны дагы күчөтүү каралып жатканын маалымдады. Бүгүнкү күндө мас абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылса, биз коомдук талкууга сунуштап жаткан мыйзам долбоорунда 2 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратуу каралып жатат. Ошондой эле жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин кайрадан мас абалында унаа башкарган айдоочулар бүгүнкү күндө 3 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратуу каралса, биз коомдук талкууга чыгарып аткан мыйзам долбоорунда 4 жылдык мөөнөткө унаа башкаруу укугунан ажыратылып, ошол эле учурда автоунаасын убактылуу алып коюу беренеси киргизилип жатат. Унаа башкарууга укугу жок жарандар мас абалында унаа башкарса 15 суткага чейин камак алуу, 50 жаштан жогорку аялдар, 60 жаштан жогорку эркек кишилер, кош бойлуу аялдар айдоочулук күбөлүгү жок болуп туруп мас абалында машина айдаса жеке жактарга 20 000 сом, юридикалык жактарга 55 000 сом каралган. Ал эми адистер чет өлкөдө бул боюнча жаза абдан катаал болгондуктан документти кабыл алууда талкуу жүргүзүп, бир чечим кабыл алууга чакырышат. Себеби ар кандай дооматтар айтылышы мүмкүн. Медицинский свидетельствование дагы ал жерде кызматкерлер кандай иштеп атат, аны да караш керек. Анан коррупцияга дагы бул түрткү болбойбу? Ошону дагы карап көрүш керек. Статистика боюнча акыркы жанагы айыппул айдоочу укугунан алып коебуз дегенден кийин ситуация канчалык өзгөрдү же таптакыр өзгөргөн жокпу деген негизи да караш керек. Эгер ошол мас абалында айдагандар ошол боюнча калып аткан болсо, анда бул шарт өзгөртүш керек.
Ошол эле маалда элге агартуу иштерин жүргүзүп, ар кандай форматтагы видео роликтерди жайылтууда таасирдүү болоорун кошумчалады. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Мурадил Муратбеков, Нью ТВ.